Сооротуучу Кудай. 14 январь. Чыныгы ишеним жашоодон да көрүнүп туруусу керек. Бирок ишеним бул ошол эле убакта адамдын жүрөгүнүн тереңинде болчу нерсе. Ишеним бул сыр. Анткени ишеним бул көрүнбөгөн Кудай менен болгон байланыштын негизи. Ишенимди сакташ керек. Таза абийирде сакташ керек. Бул тууралуу биз ыйык жазуудан мындай аятты окусак: ишенимдин сырын таза абийир менен сактаган адамдар болуулары керек. Бул сөздөрдү элчи Павыл кызмат кылган адамга мүнөздөмө берип жатып жазган. Демек, ишенимди сакташ керек. Биз үйдөгү азыктарды ар кандай шарттарда сактайбыз. Сүттү, мисалы, муздаткычта сактайбыз. Кайсы бир азыктарды тоңдургучта гана сакташ керек. Ошондой эле ишеним таза абийирде сакталат. Абийирин укпай калган адам, абийиринин үнүн басып сала берген адам ишенимин дагы сактап кала албайт. Кудай менен келишим түзүп жатып, ар бир ишенүүчү таза абийирде болууга убада берет. Эч качан күнөө кетирбейм деп убада бербейт. Таза абийири менен жашоого убада берет. Дагы бир мындай эскертүүчү аят окуп кетели. Ишенимиңди жана абийириңди таза сактагын деп кеңеш берем. Кээ бирөөлөр абийирин таза сакташкан жок. Ошондуктан алардын ишеними кыйроого учурады. Кудай бизге абийирибизди таза сактаганга жардам берсин. Ишенимибизди жоготуп албайлы.